Kançalagan uykudan kalıp, kançalagan kıyınçılık çekip, orozo karmap, Allah'a jakın bolуу maksatında atkarılgan işlerдің бардығы жакшы кулк мүнөздүү insandын жашоосу менен барабар болот. Ошентип көптөн күткөн ыйык Рамазан айы босогодо турат. Бүгүн 28 февраль өлкөдө арапа. Ал эми эртең 1 март орозонун 1-күнү. Мусулмандар бул айда орозо кармап, таңзардан күн батканча ооз бекитип жүрүүгө тийиш. Бүгүн көптөгөн мечиттерибизде хатымыл Курандар жана таравихтер окулуп башталат. Кудай кааласа эртең менен 1 мартта эртең менен туруп, саарлык ичип, эртеңки күнү биздин 1 орозобуз болуп калат. Кудай кааласа баарыңыздардын жакшы ниет менен, жакшы тилек менен тозуп жаткан Рамазан айыңыздар марек болгон болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айын таквалык менен, жоомарттык менен, берешендик менен өткөргөн. Биздин эң 1 Рамазан айына таштап аткан кадамыбыз кайсыл бир инсандар бизге туура эмес көз караш, же болбосо кандайдыр бир ушак сөздөр менен мамиле кылган болсо, көңүлүбүздү ооруткан болсо, биз ошолардын бардыгын кечирип, өзүбүз дагы бул нерседен куру кол эместигибизди эске алып, Алла Таалага тооба келтирип, өзүбүз дагы Алла Тааладан кечирим сурап баштасак, бул Рамазан айы максатка жетишкен айлардан болуп эсептелет. Мусулманга орозо кармоо парыз. Бул динибиздин 5 парызынын бири болуп эсептелинет. Бул ай сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү жана тазалыкты бекемдейт. Ошондой эле кайрымдуулук кылууга басым жасалып, көбүрөөк жакшылык кылганга аракет кылынат. Ошо Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп тутуш керек да. Жана диета катарында орозо кармасам арыктайт экем деген нерсе болбош керек да. Бул жерде Алла Тааланын фарзы, буйругу келди, мен аткарышым керек. Бунун сообу бир гана жаннат деп Алла Таала өзү айтты да. Ас-сомили ана уджи бихи dedi да. Бул орозо мен үчүн анын соогун өзүм берем деп Алла Таала айтат да. Демек, ошол соогун өзүм берем дегени бул 5 ата кылам деген сөз да. Орозо бул башка ибадаттарга айырмалануу, жанагыдай намазга барса адамдар көрөт да. Орозо кармаган адамды эч ким көрбөйт. Түндө отуруп ооз бекитет да. Ошон үчүн эртең менен ооз байлагандан кийин кечке чейин бул адам ошо жанагыдай тилден, көздөн, кулактан, андан тышкары жеүүчүдөн сактануу керек. Ошондой болуп, халыс Алла үчүн туткан болсо, бунун сообу чексиз. Рамазанда шайтан менен жиндер байланат. Улар байланат дагы адамдар ошол Рамазанда ушундай ибадат кылышка мындай интизар болуп калышат. Бул жылы зекет Питер Садага электрондук капчык аркылуу берилет. Ар бир район айылдардагы мечиттерде QR коддор коюлган. Бул платформанын максаты каржы ишмердүүлүгүн ачык айкын жүргүзүү экендиги айтылат. Ордо фитир деп коебуз. Ордо фитир деген ордо садакасы ар бир инсандан бүгүнкү күндө муфтияттын чыккан фатвасы боюнча будайдан, арпадан, хурмадан, мейизден берилет болуп калды. Будай эсебиден 50 сом, un эсебиден 70 сом, хурма эсебиден 800 сом, майыз эсебиден 750 сом болуп чечилип калды, Кудай кааласа. Эми жанагы колдо бар байлар ошол майыздын эсебиден 750 сомдон берсе болот, жан башыгачы. Андан кийин орто колдо жанагыдай орто байлык бар адамдар жанагыдай будайдан берсе болот, 50 сомдончу. Ушундай кылып ордо чыкканга чейин жанагы ордо фитирди берип калыш керек. Андан кийин ошол топтолгон акча ошо жанагы бейбечелерге, муктаж үй-бүлөлөргө ошолорго берилет да. Орозо кармоо тамак жактан гана чектелүү болуп калбай, моралдык, руханий жактан бүтүндөй тазалануу да болуп саналат. Ал эми өнөкөт оорулары барлар орозонун алдынан дарыгерге кайрылып текшерүүдөн өтүүсү керек. Эгерде орозо кармаган адамдын абалы медициналык жардамга муктаж болсо, анда бейтап тезинен орозону токтотуусу зарыл экендиги айтылат. Биринчи өчүрүт бизде сахарын диабет, кант диабети деп коет. Бул ооруган бейтаптарга орозо такыр болбойт. Андан сырткары давлениясы бар, постинфарктный. Эми орозо кимдерге болот? Орозо бардыгы ниет кылып кармаса, ден соолугу чың, эч нерсе менен оорубагандар кармаса болот. Дени сак оорубаган адамдарга бул пайдалуу. Биринчиден тазаланат, экинчиден тилек кылышат, жакшы ниет кылышат. Аларга эгерде
кармай берсе болот. Быйыл орозо айы 29 күнгө созулат жана орозо айт 30 мартка белгиленди. Маалыматты муфтият тастыкта бул боюнча Кыргызстан, Түркия, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттери биргеликте чечим кабыл алышканын кабарлаган. Демек орозо 1 мартта башталып, айт намаз 30 мартта окулат. Эскерте кетсек, өткөн 2024 жылы Рамазан айы 11 мартта башталып, айт майрамы 10 апрелге туш келген. Асил Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.